Жаман бала же эненин, же атанын, айтор экөөнүн тең иштеринин натыйжасы. Балаңыздан кандайдыр бир жаман сапат көрсөңүз, анын күнөөсү сөзсүз өзүңүздөн издегениңиз оң. Ар бир ата-эне негизинен балада байкалган туура эмес көрүнүштөрдү же балага, же чөйрөсүнө шылтайт. Бала үй бүлөдөгүлөрдү кайталап, туурап жүрүп чоңойот. Эгер сиз ага жакшы тарбия берген болсоңуз, чөйрөдөн көргөндөрү, уккандары ага көп деле таасир бере албайт. Балдарга жаман тарбия берүүнүн баскычтары бар. Биринчи, балаңызга жаман өрнөк болуу. Бул жаман тарбиянын алгачкы жана эң таасирдүү баскычы. Күн сайын үйүнө мас болуп кайткан жана тапкан акчаларын ичкиликке короткон ата баласына адеп ахлак тууралуу сабак кылса, канчалык деңгээлде таасирдүү болот. Экинчи, балаңызга жетиштүү убакыт бөлбөө. Болгону мектеп сабагы үчүн баласы менен 1-2 саат болуу менен ата-энелер милдетинен кутулган болуп саналбайт. Болгону мектеп сабагы үчүн баласы менен 1-2 саат болуу менен ата-энелер милдетинен кутулган болуп калбайт. Себеби бала калган убактысын көчөдө көңүлүнө жаккан достору менен же болбосо үйдүн кызматчысы менен өткөрүүдө. Албетте алардан эмнени көрсө ошону кылат да. Баласына бөлүшү керек болгон баалуу убактысын коноктосууга, жасанып түзөнүүгө, коңшу аялдар менен учакташууга короткон эне баласына эч кандай доомат кое албайт. Мындай эне өзүнүн жакшы эне экенин тастыктай албайт. Байлыгына байлык кошконго аракет кылган, жумушунан башка эч нерсени ойлобогон, кечкисин акча эсептеген, же достору менен чайканаларда ашыкча убакыт өткөзгөн, же оюн ойногон ата дагы өзүн жакшы ата экенин айта албайт. Балдарыңыздын өздүк пайда алуу үчүн эң маанилүү болгон балалык чагы. Жылуу мамилеңизди көрбөсө, айткан акылыңыз болбосо, башка бирөөлөрдүн колунда өтсө, сиз ал баладан жакшы жана кайрымдуу чыгуусун талап кылууга акыңыз барбы? Үчүнчү, тарбиядагы каталар. Бул баскыч ушундай терең дейсиң, том китептерди жазсам толтура албайм. Болгону оюңарга жол салуу үчүн бир канча мисалдарды бере кетейин. Калган муктаждыгыңызды бул кичине китеп канааттандырсын. Эгерде көңүлдүү жана жайдары кезиңизде балдардын эң чоң тентектерине үн катпай, ал тургай күлүү менен кабыл алсаңыз. Иштериңиз жүрүшпөгөн жана көңүлүңүз чөгүп турган учурда көңүлүңүздү буруу максатында кылган кичинекей бейбаштыгын токмоктоо, урушуу жана сөгүү менен кабыл алсаңыз. Чынын айтып күнөөсүн мойнуна алган учурда жазалап, бирок күнөөсүн танып кеткен учурда таяктан кутулуп аткан болсо. Суранып жана жалбарып силерден каалаганын ала албай койсо, бирок өжүрлөнүп көп бектенип жатып, каалоосун орундаттырып жаткан болсо. Күнүмдүк турмушта көрбөгөн мамилени ырайымдуу жана сүйүүнү ооруганда же кырсыкка учураганда көрүп жаткан болсо. Анда сиз балаңызга тарбия берүүдө адашып жатасыз. Эмне эксеңиз ошону аласыз. Бардык атанын жана эненин идеалы үй бүлөнүн намысын коргогон, улгайган чагында өздөрүн баккан, аларга сый-урмат көрсөткөн бала тарбиялоо экени талашсыз. Бирок бул оңой олтоң иш эмес. Эч бир бала ата-эненин кылган жакшылыгын билбей койбойт. Эмне берсеңиз, ошону аласыз. Бактылуу үй бүлөдө бири-бирине болгон сүйүүгө жана сыйга таянган чыныгы диалогду кайсы театрдын актерлору кайталай алат? Там-туң баскан наристенин алгачкы кадамдарын кайсы бийчи туурай алат? Кичинекей бөбөктүн энеси экөө гана түшүнө алган тилде быдылдап сүйлөшүүсүн кандай музыкасы туурай алат? Баалуу убакыттардын балдары менен өткөргөндөр, алардын таттуу божурагандарынан ыңгайсыз болуп тажагандар, балдарынын руханий өсүүсү үчүн керек болгон сүйүүнү, мээримди жана мамилени аягандар. Алар кандай гана бактысыз кишилер. Мындай кишилер курган үй бүлө жапайы кошуун, бул коомчулукта өсүү бактысыздыгына кабылган балдар арык, оорулуу жана руханий илдетке чалдыккан болушат. Мына ушундай үй бүлөлөр мени китеп жазууга мажбурлашты. Китептеги окуялар ойдон чыгарылган эмес, ушул сыяктуу үй бүлөлөрдөн алынган чыныгы болгон көрүнүштөр. Китебимди окугандардын ичинен жок дегенде 10 киши бала тарбиялоодогу каталарын түшүнүп, аны оңдосо,
эмгегимдин акыбети кайтып абдан кубанып калмак элем.